Күн бою болгон окуялардын жыйынтыгын чыгарабыз. 11 каналынын Бишкектеги студиясына мен Айгерим Жаныкулова жаңылыктардын кыскача түрмөгүн сунуштайм. Стамбулда теракт уюштурган жангечилердин биринин аты жөнү аныкталды, бирок жардырууга кыргызстандык катышкан деген маалымат такталууда. Ал арада Кытайдагы сел ондогон адамдын өмүрүн алды, нөшөрлөгөн жан бир катар шахталарды каптады. Ал эми коңшу Тажикстанда чет элдик уюмдун кызматкерлери Пянч суусуна кулап көз жумду. Кырсыктын чоо жайын бир нече мүнөттөрдөн соң айтып беребиз. Дароо эле Түркиядагы кандуу калабга байланышкан соңку кабарлардан баштайм. Ататүрк аэропортунда өзүн жардырган жангечтинин биринин өздүгү такталды. Кандуу кыргынга кыргызстандык, өзбекстандык жарандын катыштыгы тууралуу маалымат азырынча расмий тактала элек. Буга чейин Стамбулдагы бир катар жарылууларга кыргызстандык жарандын тиешеси бар экендиги туурасында маалымат тараган болчу. Кыргызстандын башкы консулдугу Түркиянын күч органдарына таянуу менен ДНК жана башка тиешелүү анализдер чыга электигин, террорчулардын тек жайы тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланган кабарлар так эместигин билдирди. 28 июнда эл аралык Ататүрк аэропортундагы ок атуулар жана аны улай 3 жангечтинин өзүн жардыруусунан каза тапкандардын саны ал арада 44кө жетти жана 200дөн ашууну жаракат алышты. Жабыркагандардын арасында 22 жаштагы кыргызстандыктын абал учурда туруктуу экендиги айтылууда. Соңку маалыматтарга караганда теракттарга шектелип Стамбулда бүгүн дагы 11 адам кармалды. Буга чейин болсо кол салууга шектелип 13 адам кармалгандыгы маалымдалган. Ушул жылдын 1-апрелинен баштап Газпром ишканасы кардарлар менен жаратылыш газга болгон тарифтерди кайра эсептеп чыкты. Бул туурасында атайын маалымат жыйында компаниянын энергетика жана финансы бөлүмүнүн башчысы Ольга Лаврова билдирди. Айтымда Газпром ишканасы менен Кыргызстан ортосунда газды сатып алуудагы бааны төмөндөтүү боюнча жаңы келишим түзүлгөн. Ал келишим боюнча сатып алган газдын 1 куб метр болгон баасы $165 $150 түшүп, жыйынтыгында $15 арзандашып өтүлөт. Как вы знаете, между Российской Федерацией и... Өзүңөргө маалым болгондой, Газпром ишканасы Кыргызстан менен газды сатып алууда бааларды төмөндөтүү боюнча келишим түзгөн. Буга байланыштуу Газпром ишканасы күйүүчү май жана энергетика тармагынын көзөмөлдөөчү Гортек агенттигине келишимдеги шарттар менен кайрылган. Мындан улам Гортек агенттиги ушул жылдын 15 июнь күнү тарифти өзгөртүү тууралуу буйрук чыгарган. Жаңы келишим боюнча 1 куб метр газга болгон баа $150 түзөт. Орган в Гортек. Кошумчалап кетели, мындан тышкары жаңы келишимге ылайык мекеме ишканалар апрель-май айларынан баштап атайын эсеп фактура коюлуп баштайт. Ал эми жөнөкөй жарандардын газды керектөөсүн көзөмөлгө алуу үчүн өзүнчө квитанциялык эсеп иштелип чыкмай болду. Эми Кытайга келсек, соңку маалыматтар боюнча селден Пекиндин Гуйчжоу провинциясында кеминде 30га чукул адам мерт кеткендиги айтылууда. Синхуа агенттигинин маалыматына ылайык 8 адам куткарылып, ооруканага жиберилгени айтылган. Мындан тышкары дагы 20дай адамдын дайыны жок болууда. 2 күндөн бери Кытайдын чет жакасында жааган нөшөрлүү жамгырдын айынан бир катар шахталар дагы суу астында калган айтылууда. Ошол эле маалда коңшу Тажикстан өлкөсүндөгү швейцариялык фонддун 5 кызматкери Ооганстан менен чектеш аймакта каза болгондугу айтылууда. Маалыматка караганда Пянч суусунун жанында алар бара жаткан автоунаа кууш жерден тез ылдамдыкта бурула калып 35 метр бийиктиктен кулаган. Ошондой эле автоунаадагы 2 жаран аман калганы менен алган жаракаттарынан улам алар ооруканага жеткирилди. Анткы менен каза болгон деген жарандардын айрымдарынын сөөгү табылбай жатат. Маалыматка караганда чет өлкөлүк уюм Тажикстанда жарыла элек мина гранаталардан арылуу максатында иш алып барат. Окуя боюнча териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Экрандан алыстабаңыздар, кийинки бөлүктөгү кабарларга көңүлүңүздөрдү бурам. Депутаттар жайкы салууга чыгышты. Бүгүн жогорку кеңеш буга чейинки аткарылган иш-аракеттер тууралуу отчет берип, кийинкиге пландарын ачыктады. Парламент күздө мамлекеттик тил боюнча маселеге өзгөчө көңүл бөлөөрү белгилүү болду. Кыргыз спортчусу биринчи жолу бирман боксу боюнча дүйнө чемпиондугуна даярданууда. Алдыдагы оюнга болгон даярдыктар туурасында ал 11 каналына маек бурду. Алмазбек Атамбаев мектепти жалаң 5 деген баа менен аяктаган 66 улан кызга акчалай сыйлыктарды тапшырды. Каналдан которулбаңыз. Бүгүн 6-чакырылыштагы парламент кезектеги сессиясын жыйынтыктады. Ар бир фракциялар жана жалпы парламенттин буга чейинки иш-аракеттери боюнча отчет берилип, күзгө карата пландар ачыкталды. Айталы, жогорку кеңештеги Республика Ата журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов өкмөт күзүндө 3 тилде тегиз үйрөнүү концепциясын парламентке алып кире тургандыгын айтты. Бул демилге ушул Республика Ата журт фракциясына таандык.
Ошондой эле Бабанов интернет маалымат басылмалары тууралуу өзүнчө мыйзам долбоору даярдалып жаткандыгын айтты. Эске салсак, Кыргызстандагы мамлекеттик тил маселеси талкуу темаларга кирет жана соңку кезде массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзам талаш түшүп, бул маселеде актуалдуулугу артып турат. Ушулардын тегерегинде кесиптешим Эленора Сагындык кызы сереп салат. Алды менен тилдерди үйрөнүү концепциясы тууралуу маалымат бере кетсеңиз. Оба рахмат. Бүгүн ушул Республика Ата журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов жогорку кеңеш кечээ ушул Кыргызстандагы мектептерде жана жогорку окуу жайларда 3 тилди ушул орус, кыргыз жана англис тилдерин бирдей үйрөтүү боюнча концепциясы тууралуу токтом кабыл алынганын билдирди. Эми ал токтомго ылайык Кыргызстанда кыргыз өкмөтү 2016 жана 2020 жылдарга карата жол картасын иштеп чыгышы керек. Белгилей кетсем, бул концепциянын негизги максаттары бул Кыргызстанда мектептерди бүтүргөн бүтүрүүчүлөрдүн 90% мамлекеттик тилди жана 70% расмий тилди, ошондой эле 50% ушул англис тилин билиши шарт жана ушул нерсеге умтулуу жатат десек болот. Ошондой эле Өмүрбек Бабанов бул өзүнүн концепциясын негиздеп жатып кызыктуу статистика келтирип кетти десек болот журналисттер үчүн. Анын айтымында Кыргызстанда эки тилдүү жарандар бир тилдүү жарандарга карата жумушка оңой орношуп кетет жана алардын жумушка ийгиликтүү орношушун бул нерседен билсе болот. Бул адамдардын жумушка алынышы 99,8%ды түзөт экен. Ошондой эле эки тилдүү жарандар Кыргызстанда катардагы жай жарандардан айырмаланып 25%-га көбүрөөк эмгек акы алышат. Негизи эле соңку жыйындарда жогорку кеңеш тил маселесинде дагы бир катар мыйзам долбоорлорго өзгөртүү киргизүүгө аракет жасады. Айталы кечээ ошол эле радио, телеканалдарга карата долбоорду жактырган болчу да. Ошондон дагы кеп сала кетсеңиз. Ооба, туура айттыңыз. Парламентте кечүү ушу дагы бир мыйзам долбоору кабыл алынды. Мамлекеттик тилге байланыштуу ал мыйзам долбооруна ылайык Кыргызстанда иш алып барган телевидение жана радиолор өздөрүнүн берүүлөрүнүн 50%-дан кем эмесин ушул мамлекеттик кыргыз тилинде жүргүзүшү шарт экени айтылды. Бирок белгилей кетчү жагдай, бул боюнча азырынча соңку акыркы чечим кабыл алынды деп айтканга болбойт. Мыйзам долбоору биринчи окууда гана жактырылды. Ал толук колдоо таап парламент тарабынан жактырылыш үчүн ал дагы экинчи жана үчүнчү окуудан окуп депутаттар тарабынан колдоого ээ болушу керек. Бул мыйзам долбоорун демилгелеген депутаттар, эл өкүлдөрү дейбизби, бул нерсе, бул мыйзам долбоору ушул Кыргызстанда мамлекеттик тилдин аброюн мындан да көтөрүүгө, мындан да агылыктуу кылууга шарт түзөт деген ойдо. Интернеттеги массалык маалымат каражаттарына байланыштуу дагы мыйзам долбоору тууралуу эмне айтылды? Долбоордун негизги максаты ошондо эмне болот экен? Ооба, бул мыйзам долбоору боюнча айта кетсем, Бабанов ачыктады өзүнүн демилгесин. Бабановдун айтымында ушул Кыргызстанда иш алып барган интернет басылмаларды массалык маалымат каражаттарына теңөө максаты жатат бул мыйзам долбоорунда. Анын айтымында Кыргызстанда иш алып барган ушундай интернет сайттар, маалымат агенттиктери өздөрүнүн жоопкерчилигин сезиш керек жана таратып жаткан маалыматтарга мыйзам алдында жооп бергендей болушу шарт. Эске салсак, ушул 6-чакырылыштагы парламенттин депутаттары жакы каникулга чыгаар алдында ушул массалык маалымат каражаттарына байланыштуу бир катар мыйзам долбоорлорун көтөрүшүп, ал мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү демилгелешти. Буга чейин ушул массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү парламентте депутат Кожобек Рыспаев баштаган бир катар депутаттар демилгелеген болчу. Ал мыйзам долбооруна ылайык Кыргызстанда ушул четтен келип чет элдик жаран массалык маалымат каражатын ачуу укугунан айрылат, чектелет жана ошондой эле Кыргызстанда иш алып барып жаткан бирок четтен каржыланган массалык маалымат каражаттары үчүн дагы айрым финансылык бөгөттөр же болбосо чектөөлөр каралган. Бирок белгилей кетүүчү нерсе, бул мыйзам боюнча дагы азыр жогорку кеңеште соңку акыркы чечим чыга элек. Рахмат айтам. Жогорку кеңештин 6-чакырылыштагы депутаттардын жайкы эс алууга тараар алдындагы караган маселелери туурасында баарлаштык. 1-июлдан тарта Ош-Тамчы-Ош багытындагы алгачкы жайкы рейс кайрадан жанданды. Каттамды жума жана жекшемби күндөрү 99 жүргүнчү орунга эсептелген учак менен ишке ашыруу пландалууда.
Учак убактысы 45 мүнөт түзөт. Бул каттамдагы учак негизинен жакы туристтик сезондо иштеп баштайт. Кененирээк кийинки материалда. Ош тамчы авиакаттамы ишин жандантты. Каттамдардагы мурункудай эле тартипте болот. Мындай чечим кардарлардын жаралган суроо талаптарына жана аларга түзүлгөн ыңгайлуу шарттарга байланыштуу. Себеби алардын басымдуу бөлүгү көлдө салууга, убакытты үнөмдөөгө аракет кылышат. Ал эми аэропорттун кызматкерлери авиабилеттерди мөөнөтүнөн мурун сатып алуусун кардарларга эскеришет. Цена это у нас от 2600. Бүгүнкү күнү Ош тамчы авиакаттамага болгон билеттин баасы 2600 сомдон 4000 сомго чейин. Эгерде кардарлар билетти эртерээк алышса, аларга бааны арзандатып беребиз. Билет, тем оно тебе дешевле. Жалпысынан авиа учак менен учкандагы убакыт 45 мүнөттү түзөт. Ошол эле убакытта унаа менен жүргөн жол 15 саатты чамалайт. Ал эми Ош тамчы авиакаттамынын эң негизги максаты кардарларга жол жүрүүдө тиешелүү шарттарды түзүү жана өлкө ичиндеги туризмди өнүктүрүү. Авиакаттамга ыраазы болгон кардарлардын арасында Светлана айым дагы бар. Очень удобно летать именно на Иссык-Куль. Мен көлгө учак менен барганыма абдан ыраазымын. Мага өзгөчө ичиндеги кардарларга түзүлгөн шарттар жана тейлөө кызматкерлеринин мамилелери жакты. Ал эми учакты башкарып бара жаткан адам тууралуу айта кетсем, ал тажрыйбалуу учкучу экен. Кандай кырдаал болбосун оңой эле чыгып кетип жатты. Только классно вот это преодолели все, потому что турбулентность длилась практически половину полета. Тамчы аэропорту чет мамлекеттен Кыргызстанга учуп кирген учактарды дагы кабыл алып жатат. Эскерте кетсек, быйыл бүткүл дүйнөлүк экинчи көчмөндөр оюнун өткөнүнө байланыштуу 20 мамлекеттен өкүлдөр келишет. Ар бир мамлекеттен келген учактар дал ошол Тамчы аэропортуна барып конот. Кыргызстандык спортчу бирман бокс боюнча дүйнөлүк чемпионатка катышууга жолдомо алды. 30га жакын мамлекеттин өкүлдөрү катышкан иш-чарага Азамат Албожоев аттуу мушкер Кыргызстандын намысын коргомокчу. Беле кетели, бокстун бул түрү боюнча федерация мындан 3 жыл мурун түзүлгөн. Бул убакыт аралыгында Кыргызстан Азия, Евразия чемпиондугундагы мелдештерге катышып келгени менен бул ирет дүйнөлүк аренага алгачкы жолу ат салышууда. Биз сөзүбүздү Кыргызстандын бирман бокс боюнча федерациясынын президенти жана машыктыруучусу Каныбек Бекбоев менен 17 август өтө турган мелдеш туурасында баарлашабыз. Каныбек мырза, саламатсызбы? Сиздер эми башка федерацияларга салыштырмалуу кийин эле түзүлбөдүңүздөрбү? Анан кыска убакыт аралыгында кандай ийгиликтерди жарата алдыңыздар? Спорттун бул түрү менен машыккан мушкерлерге кандай шарттар түзүлдү? Анан алар жетиштүүбү? Ушуларга токтолсоңуз. Бул федерация боюнча айта кетсем, бул конечно түзүлгөнүнө аз эле убакыт болду. 3 жыл болду түзүлгөнүнө. Биздин балдардын жетишкендиктеринин себеби буга чейин уже биздин Кыргызстанда федерация түзүлгөнгө чейин эле Россия өлкөсүндө, Москва шаарында ушул бирман боксу, биздин балдар ошол бирман боксу менен машыгып, ар кандай эл аралык турнирлерге, Россиянын чемпионаттарына ошондо катышып жүрүшкөн. Бул түрлөрү азыр айта кетсем азыр жакшы. Ачылгандан бери федерациянын ачылышында ар кандай иштин башталышы, бүт эле иштин башталышы кыйын болот. Башында кыйыныраак болду. Андан кийин уже азыр Кудайга шүгүр жакшы. Не только Бишкек шаарында эмес, ар кайсы биздин Кыргызстандын областтарында, Ысык-Көл областында, Ош областында, Нарын областында ошо уже биздин ошо бирман боксунун катышуучулары ошонун эмеле жакшы көргөн, ошо бирман боксун өнөткөндөр азыр көп деп айтсам болот да. Муну айта кетсем, ошо март айында Кыргызстандын биринчилиги болду. Ошондо катышуучулардын саны 415 участник болду да. Ошол себептен уже балдардын булга болгон көңүлү ошондон билинди да, потому что көп жерде залдар ачылып, ар кайсы областтарда залдар ачылып, ошол жерде шарттар түзүлүп, Кудай буйруса ошол жакшы ийгиликтерге жетишип, Кыргызстандын атын буйруса даңазап астыга чыгаранга шарттар бар. Негизи ушул өтүп турган дүйнөлүк чемпионатка катышуу мүмкүнчүлүгүнө кантип жеттиңиздер? Бирмага өтө турган бул чемпионатка жетишкенибиздин себеби ар кандай түрлүү турнирлер өттү. Кыргызстандын биринчилиги өттү, эл аралык турнирлер өттү. Россиянын ачык чемпионаты өттү, Евразиянын чемпионаты өттү.
ошол жерде биздин кыргыз спортсмендердин жетишкендиктери не только эле призер эмес, биринчиликтерге жетишип атышты. Айта кетсем, ошол вице-президент, Всемирный федерациянын вице-президенти бул Москвич Денис Владимиров. Ошол турнирлердин көбүнө ошол турнирлерге катышып, ошол вице-президент өзү ошол балдардын даражасын, күчүн көрүп, өз көзү менен көрүп, анан ошондо бизге бир дүйнөлүк чемпионатка болгондо да бул любительдер арасында эмес, бул профессионалдар арасында ошо биздин Кыргызстанга бир балага эме берди да, ошо катышууга мүмкүнчүлүк берди. Биз жогоруда белгилеп өткөндөй, Кыргызстан намысын жогорудагы Азамат Алгожоев коргогонуна жатыптыр. Алар бул адамдын салмагы, тажрыйбасы тууралуу айта кетсеңиз. Кыргызстандын атынан ошо Бирмада дүйнө чемпионатын Кыргызстандын эмесин коргой турган жигит, айта кетсем бул Азамат Алгожоев. Бул айта кетсем бул Кыргызстандын чемпиону, Борбор Азиянын чемпиону, Евразиянын чемпиону, анан Москванын да чемпиону болгон и Россиянын да чемпиону болгон ошо бирман боксу боюнча. Рахмат сизге, Каныбек мырза. 11 каналынын коногу Кыргызстандын бирман боксу боюнча федерациясынын президенти жана машыктыруучусу Каныбек Бекбоев болду. Мына ушул август айында Мьянма шаарында өтө турган дүйнөлүк мелдеште өлкөнүн намысын коргоп бара жаткан Азамат Алгожоев дагы биздин конокто. Азамат, кош келипсиз. Айтсаңыз, дүйнө чемпионатына катышууга даярдык кандай болуп жатат? Дүйнөлүк чемпионат мирага дайындык жакшы. Аракет кылып атабыз, залда тренировка кылып, тоого чуркап, залдын ичинде спаррингти кылып, отработкаларга физически иштеп атабыз, күчкө иштеп атабыз, выносливость. Жума сайын кросс чуркап, буюрса жакында сборго кетебиз көлгө. Негизи атаандашыңыз жөнүндө маалыматыңыз барбы? Мен атаандашым жөнүндө айтып кетсем, ал бирмалык чемпиону. Менден өзгөчө эмеси бою кичкирээк. Кудай буюрса аны оңой эле жеңем деп ойдо жүрөм. Анткени бою кичкирээк дагы кичине физически дагы мен алып коюшум мүмкүнмүн аны. Буга чейин кайсы спорттун түрү менен же болбосо бирман боксуна чейин кайсыл түрү менен машыккансыз? Анан дал ушул боксто кандай жыйынтыктарды көргөзө алдыңыз? Буга чейин кичинекесинен кикбокска катышкам. Кикбокстан кийин Москвадан тайский бокска өттүк. Тайский бокстан өтүп, андан кийин бирманский бокс федерация эметелекте биз уже Москвада бирманский боксту акынап үйрөнүп баштагабыз. Бирманский бокстун неси менен жагат. Кичине жесткирээк эмерээк болот. Дагы ар кандай түрлүү ударлар бар, кол менен, бут менен, чыканак, тизе менен жана баш менен урсулат. И пастечкалар да бар, бросковой демелер бар. Бирманский бокстон жакшы ийгиликке жеттик. Чемпион Москва болдум, чемпион Евразия болдум, чемпион Центральной Азии болдум, чемпион Кыргызстан болгом. Анан жана профессиональный бойлорго чыгып жүрөм. Аяктан да жакшы болду. Соңку суроо болсун, жеңиш үчүн ириде эмне маанилүү? Анан бул анын эрки же ички сезимдерине байланыштуу нерсеби же күчпү? Бул жерде башка нерсе эмне? Жеңишке жетиш үчүн биринчисинен жакшы подготовка, акылдуу болуш керек, соперниктин кыла турган нерселерин заранее билип, ошону предугадывать этип, аракет кылып, жана тренировкага жакшы дайындык керек и желание. Рахмат айтам сизге. Маектешим мушкер Азамат Алгожоев болду. Башка кабарларга өтөбүз. Бүгүн Кыргызстандын ар кайсы аймактарынан келген мектепти жалаң 5 деген баа менен аяктаган 66 улан кызга 10 000 сомдук акчалай сыйлыгы бар сертификатты мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев өзү тапшырды. Бул сертификат аларга Кыргызстандын каалаган жогорку окуу жайына сыноосуз өткөнгө укук берет. Сыйлык тапшыруу маалында өлкө башчысы жаштарды адал эмгекке үндөдү. Ошондой эле мамлекет башчысы чиновниктер арасында коррупцияны сындап, ууру министр болгуча пол жуу иштеген артык деген дагы оюн билдирип өттү. Президенттин белгилешинче, жыл сайын Кыргызстанда мамлекеттик бюджеттин 20% билим тармагына жумшалат. Күндүн башка окуяларын сунуштадык. Мына ушул жана башка дагы кабарлар 11 чекит KG сайтына дагы жайгаштырылууда. Ал жака дагы баш багып турууну унутпаңыз. Кызматыңыздарда мен Айгерим Жаныкул болдум. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.